Бүгін аптаның бірінші күні, ал эми күнгө болсо 15 ноябрь, кайрадан 2 күнүн кечи долбоору сиздер менен биргеликте. Кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүн биз адаттагыдай коомдогу мындай актуалдуу маселелерди ортого коебуз. Аларга болгон жоопторду эксперттик коомчулуктан, ушул тармакта иштеген адамдар менен маек куруудан курайбыз. Бүгүнкү эфирибизде азыр болсо биз темабызды сиздерге атап кетсек, бул инклюзивдүү билим берүү. Албетте бул сөз түрмөгү инклюзивдүү билим берүү деген жаңадан биздин коомчулукка аралашып жатат. Бирок анткени менен бир катар бейөкмөт уюмдар, бир катар жарандык активисттер жана бир катар ушул маселеде өздөрү баягы аралашып жүргөн инсандарыбыз инклюзивдүү билим берүүнү алдыга сүрөп келе жатат. Бул тармак боюнча кандай жаңылыктар бар? Кыргызстан ошол эл аралык конвенцияга кол койгондон кийинки жетишкендиктери кандай жана башка маселелерди бүгүн ортого салып талкуулайбыз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Азыр болсо мейман музыкалык паузадан баштайбыз. Бул Жиддеш Идрисова жана Нарина аттуу чыгармасы менен кызына арнаган. Кандай сонун кабыл алып коюңуздар. Senin gülgün, kıyıldarının türkün, alanda bari sen üçün. Tavuşmak senin sırrın, canırat bulbulların, sezinge bölüp bardığın. Tanday, canı atkan tanımday, kaydan geldinlerin ay. Tanday, ağarıp atkan tanday, жаздай. Чупар гүлді жазымдай, қандай жансыңların ай. Жарқып, жағып келген жазымдай. Биле, 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 биекке алалай. Наринай, наринай. Биле, 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 биекте жаным ай. Наринай, наринай. Жалындап сезім жаннат, жадыныңды махаббат, алдыға сені чақырат. Келечекте күч қубат, ардайым урчап турат, ол жашоо қызық саяхат. Таңдай, жаңы атқан таңымдай, қайдан келдің наринай. Таңдай, ағарып атқан таңдай, жаздай. Чупар гүлді жазымдай, қандай жасым наринай.
bolsun tireging Egiliging egiz bolup Demin bersin canına Kuvantip seni dayama Kuvantip seni dayama Bolsun, bakıp koşu sağa konsun Jakıramana esinde bolsun baktalay dolsun Mahabatka jürek dolsun Jaroker kızay narinay marinay Bolsun, bakıp koşu sağa konsun Jakıramana esinde bolsun baktalay dolsun Mahabatka jürek dolsun Jaroker kızay narinay narinay Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Кайрадан студияға қайтып келелі, ардақты көрермандар. Бүгін біз сіздерге сөз бергендей, инклюзивті білім тармағын ортаға салып қозғойыз. Бұл тема абдан актуалды. Себеп дегенде Қырғыз Республикасы мындан 2 жыл бұрын, 2019 жылы Біріккен ұлттар ұйымының адам инвалидтер құқығы туралы конвенцияға қол қойған, ратификация қылған. Эми мындан кейінгі қадамдар албетте алғылықты болушы керек эле. Бүгүнкү күндө инклюзивдүү билим берүү тармагында кандай жечкениктер жана кандай таңкыстыктар бар. Себеп дегенде ушул Кыргыз Республикасынын Нацстаткомдун көрсөткүчү боюнча 2006-2017 жылдар аралыгы инвалиддиги бар балдардын саны 42%га жогорулап кеткен. Бул албетте мындай жүрөк үчүн алган суук маалымат. Бул жана башка темаларды биз бүгүн Борбордук Азиядагы Евразия фондунун Кыргыз Республикасындагы мүдүрү Анара Надирбекова менен сүйлөшөбүз. Жана балдарды окутуу боюнча адис эл аралык эксперт Мерим Эрдавлат менен дагы сүйлөшөбүз. Куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Мен эң негизги ошол баягы билдирүүлөрдү айтып кеттим. Бул ошол Кыргыз Республикасы ратификация кылган инвалидтер тууралуу конвенция жана ошол инвалиддиги бар балдардын саны күн сана өсүүдө. Буга бир канча себептер бар. Экологиялык, экономикалык, мунун бардыгы бир тутум байланыш. Бирок анткени менен бүгүнкү күндө инклюзивдүү билим берүүдө кандай алгылыктуу кадамдар жасалды, кандай жакшы көрсөткүчтөр бар. Мындай биз көзгө көрүп цифра менен беките турган статистикадан же балким өзүңүздөрдүн практика жүзүңүздөрдөгү болгон жетишкендиктерден баштайлы. Биринчи Анара келиңиз, сизден сөз болсун. Biz ошо инклюзивдик билим берүү системасы биринчиден рахмат сизге чакырганыңыздар үчүн. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин ушул деңгээлерибизди ишке ашырып атканда ушул массалык маалымат каражаттарга жеткизүү убактыбыз вообще жок болуп калат да, убактыбыз аябай тар болуп калат. Көчөдө иштеп калабыз, анан бир күндө 5-6 марет болуп калат. Ошон үчүн биз чыга албайбыз. Бүгүн биз аябай жакшы мүмкүнчүлүк алдык. Рахмат сизге Эркин, маек курганыңыздар үчүн. Анан эгер сиздин сурооңузга жооп берүү максатында айтсак, ушул инклюзивдик билим берүүнү айтып атканда биз биринчи очередь ушул балдар жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Балдардын жашоосу кандай болот деген максат ниетте ишке алып барабыз да. Ошол суроого жооп берип атканда биз сразу эле бир нерсени ойлоп табып бардык жерде ишке ашыра албайбыз. Анткени биз аны пилоттоп көрүшүбүз керек. Кандай болот, кандай таасирлери болот. Эгер кемчиликтер болсо ошолордун үстүндө иштеп, өз алдынча жана ошонун баарына документтештирип, анан министрликтен макулдуулук алып, Кыргыз академиясы бар, билим берүү академиясы. Ошо менен дагы чогуу иштеп, ошонун кызматташтыктын негизинде биз коомчулукка жайылтып жана ошолорду мына биз кылдык, ушундай өзгөрүүлөр болот деп айта алабыз. Азыркы учурда пилоттук негизде 3 дубандарыбызда, Нарын дубаныбызда, Ошто, Чүйдө ресурстук инклюзивдик билим берүү борборлору бар. Эгер алар 12 жыл мурун ачылган. 2010 жылдан баштап биринчи борборубуз ачылганда, Оштон дагы, Нарындан дагы кат жазып, бизге дагы ачып бергилер деген демилгелер болгон. Булардын максаты ушул азыр жөнөкөй балдарга дагы детский садтар, бала бакчалар жетишсиздик болуп атат. Инвалид балдарга андан дагы оорчундуу маселе болуп атат да булчу. Ошол себептен биз аларга ошол борборлорду ачып, тез арада 1 жылдын ичинде
Атайын даярдалган адистердин көмөгү менен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды мектепке даярдоо максатында ачылганбыз. Анан бир жыл өткөндөн кийин ушул борборлорго дагы мугалимдер келе баштады. Биз дагы өздөштүрөлү деп атабыз, ушундай балдар менен иштейт экенбиз. Кантип иштесек болот, бизде материалдар жок болуп атат, айрыкча ушу кыргыз тилинде маалымат жок, кандай кылабыз дегендер дагы болуп атты. Ошол себептен методикалык борборлорду ачтык. 23төн ашуун ар кандай материалдарды, китепчелерди, колдонмо усулдуктарды чыгардык. Алардын баардыгы ошо министрлик тарабынан бекитилип, баардык мектептерге колдонууга өзү сунуш берилген. Анан ата-энелер менен дагы иштегенге аракет кылып атабыз. Эң көйгөйлүү маселе ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоодо айрыкча ошо эң көйгөйлүү маселе ошо ата-энелердин түшүнбөстүгү болуп атат. Албетте алар көпчүлүк учурларда алар өздөрү жардамга муктаж болуп келишет, бирок биз мектептин алкагында тилекке каршы ошондой иштерди алып бара албайт экенбиз. Бирок көмөк көрсөтүү кызматын ачканбыз. Ал жакта 7 атайын ар тармактуу адистерибиз бар. Психолог, логопед, дефектолог, атайын педагог, невропатолог, врач, ЛФК жана башка адистерибиз бар. Ошондой көмөк көрсөтүү кызматтар 3 мектептин алкагында ачылган. Жалпы билим берүү мектептин алкагында ачылган. Булар болсо ушул эгер атайын муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берүү системасында окутам десе, ушундай көмөк көрсөтүү кызматы аларга атайын кызматтарды ишке ашырат. Бирок сиз туура айттыңыз, жылдан жылга ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны өсүп атат. Бул көрүнүш общий көрүлүү балдардын көрүлгөн санына байланыштуу болуп атат. Экинчиден экология жана ошол образ жизни деп коебуз, күнүмдүк адаттардан чыгып келе жаткан маселе болуп атат. Мисалы үчүн биз 2014-жылы изилдөө жүргүзгөнбүз. Анын натыйжасында биз көрүп атабыз, эсик көлгө кирип көл жээгине барбаган балдарыбыз бар да. Гайморит, кандын аздыгы, ошонун кесепетинен балдарыбыз инвалид болуп атат. Же болбосо нарын жергесинде жүрүп, ал жакта эң сапаттуу этибиз бар, эттерибиз бар, мал жабдыктарыбыз бар. Ошолорду туура колдонбагандыктан балдар бир гана ошо кара чай менен отуруп калгандыктан аябай кандары аз болуп атат, анемия болуп, анын негизинде көптөгөн көйгөйлөр жаратууда. Гуманитардык тарап бар экен да демек. Социалдык тамактанууга чейин керек болсо. Ооба. Албетте бул биз бүгүн козгоп аткан тема абдан кенен тема, бирок эми мындай болуп калды, ушундай болот экен. Эми бул нерсени мен биринчи ошо Мерим сизге кайрылгым келет. Биздин коомчулукта ар кандай стереотиптер менен көп жашайбыз. Биз дүйнө жүзү бизге сунуштап аткан балким ой жүгүртүүнү жаңыдан гана кабыл алып жатабыз да. Айтайын дегеним, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энеси тууралуу сөз баштагым келип турат. Себеп дегенде менин баамымда көбүн эсе эгер ушундай бала үй бүлөдө төрөлсө, бул мындай Кудайдын жазасы катары кабыл алынат. Кандай кабыл алынышы керек жана ушул тармакта, ушул багытта кандай иштер жүргүзүлөт, ата-энелерге кандай сөздөр айтылат негизги? Рахмат Эркин. Бул тема инклюзивдик билим берүүдөгү бул тема негизи эле аябай чоң тема. Биздин мамлекеттен аябай чечиле турган темалардын бири негизи. Анан мунун ичине кирсек, ата-энелерге келип токтолот. Сиз айткандай, ата-энелерибиз балдарыга көңүл коштук мамиле кылбаган үчүн ушинтип ушул тарапка келип атат да. Мен сизге жөнөкөй эле мисал айтып кетсем, бала төрөлгөндө аны карашат дагы. Анан эгер байкаса баланын проблемасы бир аз бар, или көзүндө, или кулагында, аны алып барып көргөзүш керек. Өзүнүн врачтары бар, мындайча айтканда. Аларга бирок кээ бир ата-энелер көргөзбөй коюшат, анан кыргызчылык деп коебуз мында. Кийинчерээк сүйлөп кетет, кийинчерээк көрүп кетет, кийинчерээк деп анын убагын өткөрүп салабыз дагы. Анан кийин ата-энелер өздөрү кыйналат. Мен ата-энелерге айткым келет, бизге келген канчалаган ата-энелер, биз 2012-жылдан бери иштесек,
2012 жылдан бери келген ата-энелердин көпчүлүгү балам ушундай болуп калды деп баласы 10-го 12-ге чыккандан кийин алып келишет да. Анан баланы бирок негизи 4-5 жашында көргөзүш керек болот. Аябай кеч алып келип убакыт өтүп кетип калат. Убакыт деген аябай баалуу нерсе да. Убакыт өткөндөн кийин аны оңдош керек, караш керек, убакыт өтүп кетет. Бирок ошентсе дагы жакшы жыйынтык бериш үчүн жакшы иштесе, анын ала алат. Бирок ата-энелерге айта турган эле нерсе ошо балдарына жакшы көңүл буруусу. Бирок биздин мамлекет, сиз баарыбыз билгендей эле, жарты дебеймин, бирок бир аз колу жетпей турат да бул маселе. ооба, колубуз жетпей турган жерлерибиз көп. Биз бул шаарда туруп, шаардагы балдардын билими жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызды окута алабыз. Аларды биз деген ар кандай биздин 2012 жылдан бери бизди каржылап келген Сорос, фонд Евразия фонддору бизди каржылайт. Бирок биздин алыскы Баткен, эң эле алыскы областтарыбыз ал жакта биз алар менен иштешсек деле, бирок ар бир айылдагы балдар бар. Андай балдар көп да. Кээ бир ата-энелер аларды түшүнбөйт, ал барбайт, анан ошентип көбөйө берет. Ата-энелерге негизи эле ар бир баласына жакшы мамиле бурса, жакшы көңүл бурса, ошону убагында алып барса, жакшы жыйынтыкка жетебиз. Ошондой көбөйбөйт балдарыбыз. Ата-энелер менен азыркы учурда биз негизи мен тыгыз байланышта болуп жакшы иштешип атабыз. Бирок мен эмени айткым келет да, бул Сорос фонд Евразия аябай жакшы көмөк берип, ошол жакшы жыйынтыкка жетти азыр. Бирок мурдак СССР бузулган таркагандан кийинки учур аябай ошондогу балдар аябай көп болгондо, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эч жерге бара албай, эч жерде окуй албай, Четте калган, четте калып, кароосуз калып, анан мамлекетибизде аябай ар кандай жаман окуяларга дуушар болгон учурлар аябай көп болгон. Андан кийин акырын могу биздин фонд Евразия, Сорос ошондой бизге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, ошолордун артынан биз ар кандай иш-чараларды, мугалимдерди окуттук, иш-чараларды жүргүздүк, түшүндүрмөлөрдү жүргүзүп атып, азыр жакшы даражага жетип калдык. Бирок бул аябай сонун дебеймин, бирок дагы иштешибиз керек. Буюрса иштеп атабыз мунун үстүндө. Жалгыз эле ошол айтарым, ата-энелердин көңүл бурбоосунун айынан ушулар көбөйүп атат. Бирок эгер биз ата-энелерге дагы да жакшы түшүндүрмө берсек, дагы да иштешсек, буюрса бул нерседен чыгабыз деген ойдомун. Ооба. Мерим толугу менен кошулам сизге. Мен жана айтып калдым, Кудайдын жазасы катары кабыл алышат да көп нерсечи мындай. Бирок өткөндө ушул инклюзивдүү балдардын ата-энеси бирөөсү келип айтты эле да, бул Кудайдын жазасы эмес, бул жараткандын берген бизге мындай белеги катары, өзгөчөлүк катары кабыл алышса жакшыраак болобу дейм да. Анан бул эми баягы жеке маселе, мен анарадан сурай турчу жагдайлар абдан көп. Алардын бири мисалы азыр Мерим айтып атпайбы, Советтер Союзу учурунда тарагандан кийин депчи. Мен билгенден Советтер Союзу учурунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдүү билим берүү деген тармак такыр эле болгон эмес. Аларга керек болсо мындай өзүнчө коомдон өзүнчө алып койгон жана өзүнчө жерде окутулуп, багылып, өзүнчө бир коомчо курулганда бул Советтер Союзунун жүргүзгөн саясаты эле. Анан кийин эле туруп инклюзивдүү билим берүү деген пайда болду да. Анара биз ошол сөздүн биринчиден чечмеленишин түшүнгөнгө аракет кылып көрсөк, экинчиден ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен кандай атайбыз? Нормалдуу балдар десек туура болобу, кандай болот? Эми мындай мүмкүнчүлүгү денсаулыгына Башка балдар деп эле айткыбыз. Кандай балдар? Башка балдар. Башка балдар. Башка балдар. Жок, бул башка балдар, ал эми мына мүмкүнчүлүк денсаулыгына маселеси жок балдарга ошол эки коомду бири-бирине аралаштыруу абдан маанилүү. Себеп дегенде ошол жөнөкөй балдар, мүмкүнчүлүк чектелген балдар көргөндө аларды четке какпай, өздүкүндө көрүү дагы ушул да негизгиси, ошондога бизге анан көрүштөргө да жакшылап чечилип берсеңиз. Мына совет дövrүндө каалайсың, каалабайсыңбы, көпчүлүк учурларда сервистер өздөрү эле үйгө келип калмак да. Мисалы үчүн бала көрүнгү, үйгө медсестра келчү, роддомдон. Көрүнгү, анан прививка кылабыз, сурабайт деле. Керекпи, керек эмеспи кылат. 2,5 жашка толду, үйдүн алдында бала бакча болгон. Бала бакчада ошол балага орун болгон.
заводтар болгон. Заводтардын негизинде ар кандай окуу билим берүү ишканалар болгон. Анткени алар болсо ошол ата-энеси иштеш керек болчу да, көйгөйлүү маселелер менен ойлонбой, күнүмдүк маселелер бир гана ошол заводко салым кылыш үчүн алар бүт баардык шарттарды түзүп берген. Заводтар курады, Советтер Союзу да курады. Анан Советтер Союзунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдары аябай ар кандай группа тайпалар бар да. Мисалы үчүн ГКП, церебральный паралич деп коебуз. Ошондой балдарга азыр бир дагы мектеп ыңгайлаштырылган эмес. Анткени алар коляскада отурат. Анан Совет дöwрүндө Чүй губанында бир атайын мектеп бар болчу ошолорго. Ошондой балдарыбызга ошондой мектептер болуш керек. Бирок алар ошо балага ыңгайлуу болсо, ошондо гана ошол балдар ошол жака барыш керек. Анткени алар өздөрү тейлей албайт. Тамакты дагы жей албайт. Алар бир гана ошол майда, каша түрдө тамак жешет. Анан ручкалары дагы жакшы иштетилбейт. Сабактан тышкары алар өз алдынча массаж алыш керек. Азыркы учурда заманбап технологиялар бар массаждын дагы. Привычный массаждан тышкары аябай сонун жыйынтыктары бар, методикалар бар. Ошолорду алып келип, өзгөчө ушул ГКП балдарга атайын мектептер керек. Такыр укпаган балдарыбыз бар. Алар чындыкты караганда азыр алар даже ошо конвенцияда, буунун конвенциясында да каралган. Ошо совсем азиз болгон балдар, көзү азиз болгон, жана укпаган, 100% укпаган балдарга дагы ошондой атайын мектептер ыңгайлуу болот. Анткени алар жалпы билим берүү системасында жөн эле өз убактын кетирген болот. Анткени угушпайт. Аларга атайын брайль, плоский шрифт менен жазылган атайын жамтыктар болуш керек, окуу усулдуктар болуш керек. Ошондуктан аларга ошол атайын мектептер ыңгайлуу болот. Бирок сиз туура айттыңыз. Көпчүлүк учурларда бул где-то 80%, 85% ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын санынан 85% жалпы билим берүү системасында окушат, окуй алат. Бирок ата-энелер өзү эле азыр миграция маселесинен өзү келип суранышат. Атайын билим берүү барбы, жатаканасы менен барбы, ошо берип коюп Россияга барып бир аз иштеп келейин деген максатым бар эле деп. Анан уже берип койгондон кийин көнүп калышат дагы, анан 11-класска чейин ошол бала ошол атайын мектепте калып калып атат. Ушул учурларда инклюзивдик билим берүү системасынын принциптерин ишке ашыруу аябай кыйын болуп атат. Анан эгер инклюзивдик билим берүү системасынын түп тамырына кайрылсак, бул болсо бардык балдарды бир системага кошуу. Демек, азыркы учурда биз эмнени көрүп атабыз? Бир мектепте, бир класста 45-50 балдар отурат. Бир партада 3-4 балдардан бери отурат. Бул маселе азыр чечмесек, кийин ошол экономикабыздын өнүгүүсүнө каалап атабыз, кыялданабыз, уктап турсак деле. Ошого аябай жакшы көз-колдуктарды, зор көз-колдуктарды берет. Анткени көптөгөн жарандарыбыз өз жашоосуна милдеттүү болуш керек. Өзүнө өзү жооп бериши керек. Өзүнө кандай десем, жоопкерчиликти алыш керек өзүнүн жашоосуначы. Бирок ошол сезимди бериш үчүн ошо билим берүү системасы болуш керек да. Билим берүү системасына кошулуш керек. Анан азыркы учурда кантип инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрө алабыз деген суроолор болуп атат. Биз ошол маселеси жөнүндө күнү-күн иштеп атабыз. Атайын окуу пландары бар, жеке окуу пландары. Бир теманы ар кандай жол менен ар бир балага жеткизүү. Эгер бир класска 3 бала же 4 бала, көп болсо ошондой болот. Статистикага кайрылсакчы, көп болсо 3 бала ошо атайын муктаждыктары бар балдардын санына кирип калышы мүмкүн. Ошолорго 3 же 4 окуу атайын жеке окуу пландары иштеп чыгылыш керек. Мугалим мененчи. Анан ошол планды бир окуу жылынын ичинде ишке ашырып, жана мониторинг жүргүзөт. Жылдын башында кандай бала келди, анан жылдын аягында кандай көрүнүштөр болду. Өз алдынча анализ жүргүзүп, эмики окуу жылына жаңы план түзөт. Мугалимчи. Ошолорду дагы ишке ашырып атабыз азыр. Ошондо гана натыйжалуу иштер болот. Биз азыр аябай
бұл көп қырды мәселе. ооба Ошо инклюзивдик билим берүү системасы, бул инвалидтердин окутуусу, анан ошо баякуш балдар окубай койсо эмне болмок эле, бирок азыр баардыгыбыз эле кыйналып жашап атпайбызбы? Булар окубай сайын адаттагыдай эле көрүнүш деген бул туура эмес да. Азыр колубуздан келеби, жашпызбы? Ошол ар кандай донорлор жардам берип атабы? Ошолорду чакырып, алар менен кызматташтыкка кылып, туура багытта иштесек, азыркы учурда ошол убакыт аябай тар болуп атат. Эң кымбат бул азыр убакыт. Ар бир кичинекей балдарыбызга деле азыр кайрылсак, алардын убакыттары аябай тар. Ошондуктан ошолордун убактын кете кетирбестен, ошо донорлордун жардамы менен ар кандай усулдуктарды чыгарып, тез арада ошол мүмкүнчүлүк барда натыйжалуу, даректүү колдонуп, ошол аз болсо дагы, көп болсо дагы ошол акчаны алып келип, биз айлыкка кетирбейбиз. Көпчүлүк учурларда кичине акчабыз ашып калса эле, дагы бир нерсе кыла коелу. Мондай автордук наработкаларыбыз аябай көп. Методикалар анткени биз Финляндияга бардык, Эстонияга, Москвага, Казакстанга, көптөгөн Сингапурга дагы онлайн катышкан семинарларга. Булар болсо, бул мамлекеттер дүйнөлүк деңгээлдеги PISA рейтингинде 3 топ 3-ге кирет да. Бирок аларга болуш кыйын. Бирок биздин эмнебиз бар? Алардын как сказать, схожий, окшош элементтерибиз бар. Алар болсо биздин ниетибиз туура. Мугалимдерибиз дагы күнү күнү бизге телефон аркылуу WhatsApp группаларыбыз бар. Ар бир губандын өзүнүн тайпалары бар, жазышат. Жардам бергилечи, могу иш окуу планына, мондай балдарыбыз бар. Медицинский документтерин жөнөтөт. Кантип окутсак болот? Бизге жөнөткүлөчү материалды биз окутайлы. Анан башка маселе, мен өзүмдүн сөзүмдүн башында айткандай, көпчүлүк балдарга мен жөн эле жүрөгүм ооруйт. Жап-жашынакай балдарды дагы ата-энеси алып келип, уялбай, мен балам инвалид дейттер, гайморит болуп калган балдар бар. Эми ошолорду албетте бул комплекстүү маселе. Бала көрүлгөнгө эң негизги кызмат эмне деп ойлойсуз? Бул медицина кызматы. Губандарга медицина кызматы жөнүндө сөз кылбай койсок деле болот, анткени педиатр, неврологдор вообще эле жок айылдарда. Айылдарда эмес, даже шаарда деп коесуң, арын шаары, ош шаары, детский балдарга атайын адистер жок. Баардыгы келип, жалга келишет. Аябай көйгөйлүү маселе болсо, уже уктай албай калды ата-энечи. Кээ бир балдар уктай албайт да, кечиндечи. Ошондо гана бул вообще болбой калды. Өздөрү кыйналышканга, зарыл болгондо, анан жалдагы больницага келип, ошондой атайын отделениялар бар, бөлүмдөр. Ошол жака кайрылышат. А эгер эртерээк бир аз сигналдар болдубу, ошолорду биз атайын китепчелерди чыгарганбыз. Үйгө отуруп алып, эгер адистер жок болсо, айнана чөйрөдө окуп, эмнеси норма, эмнеси проблема болушу мүмкүн деген кыргызча жазганбыз. Ошолорду окуп туруп, анан эгер бардык пункттарда галочкалар болсо, значит бул жака алып келип, уже акчасын кетирип, бардыгы бекер эмес болуп атпайбы азыр. Анан уже ишти өз убагында алып барса, инклюзивдик билим берүү системасындагы аябай жакшы жетишкендиктерге болот. Демек мен айтарым, ушу балдарыбызга зыян келтирбешибиз керек да. Эгер инклюзивдик билим берүү системасына бир аз дагы шанс болсо, анда ошол жака беришибиз керек. Жок, уже көрүп атабыз, адис катары болбойт. Бекер жашоону сындырып коюшубуз мүмкүн. Анда уже атайын мектептерге кошуп, ал жактан дагы биз азыр көрүп атабыз, сантехник, сварщик деген, электрик деген мыкты адистерибиз жок. Жок. Баары эле мындай бир аз үйрөнүп, макинаны үйрөнүп, мындай чыныгы кесипкөй адамдарыбыз аз болуп атат да, ошол тармактарда дагы. Анан эгер ошол жакта мыкты өзгөртүлсө деле, айына 60 миң, 80 миң айлык маянасы сөзсүз түрдө болот. Биз ошого багытташыбыз керек. Бул жалпы баягы сүрөтүмө болду, көйгөйлөр менен жечкиндиктер менен кошо мен сиздердин баягы кылып аткан эмгегиңерди аябай жакшы түшүнүп да турам. Анан бул маселе канчалык оор жылып жатканын түшүнөбүз. Бул албетте биздин көрүүчүлөргө да кайрылуу болсун. Мисалы, ата-энелерге болгон бир эле кайрылуу ушул балдарыңыздардын ден соолугуна жакшылап бир көз салып койсоңор. Убакыт барын жеңет же убакыттан жеңилебиз да. Биз бул боюнча дагы сөздү улантабыз. Бүгүн эсиңизге салып кетсем, инклюзивдүү билим берүү тутумун караштырып жатабыз.
практика ичинде жүргөн адамдарыбыз бизге айтып берүүдө. Азыр жарнама, андан соң мен сиздерди кармап турайын, бир аз биз менен болуп туруңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз кайрадан студияга кайтып келелик. Бүгүн конокто Борбор Азиядагы Евразия фондунун Кыргызстандагы мүдүрү Анара Надирбекова жана балдарды окутуу боюнча адис эл аралык эксперт Мерим Эрдалат. Анара эми бизге буга чейинки эфирдин биринчи блогунда жалпы инклюзивдүү билим берүү боюнча анын көйгөйлөрүн, жетишкендиктерин, маселелерди ушул тутумдуу комплекстүү чечимдер керек экен деп аябай айтты. Ал мен осы Меримден ошо балдарды окутуу боюнча адис болгондон соң мен сизге бир суроо берейин. Бул өзгөчөлүгү бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн окуудагы өзгөчөлүктөр, анан мага өзгөчө кызыктырган алардын өзгөчөлүктөрү, ушу билим берүүгө болгон умтулуудагы, балким жетишкендиктер, балким мындай жөнөкөй билим тутумундан көрбөгөн, буга чейин кездешпеген өзгөчөлүктөрдү көрө алдыңызбы? Алар кандай жана эмне үчүн эң негизгиси ата-энелер ошол балада дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билиши керек, жана балдар кандайынан ачылып беришет да ушу билим аламына келгенден кийин? Негизи жакшы суроо болду. Бул билими чектелген балдардын аларды тартсаң, аларды жан дүйнөсүн айтсаң, алардан көп нерсе ичинде жатат. Аларды ача билиш керек, мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы. Жөн гана биз аларды тартуу керек, окууга тартуу керек. Ошондо гана аларды биз көрүп биле алабыз, ача алабыз, жакшы нерселерге жеткире алабыз. Кээ бир ата-энелер баласына ишенбей, мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, аны көрүп билип туруп, анан менин балам ушул боюнча калып калат деп калтырып коет да. Анан кээ бирде болот, ата-энелер алып келип, макул эми балам ушунча кыйналып калды, эми ушул окууга тапшырайын эле, ушул жерлерге алып келейин деп атайын окуу жайларга алып келгенде, ал жерден баласы көтөрүлүп кетип, жакшы окуп кетип, жакшы тажрыйбага жеткенде апалары, ата-энелери өздөрү айтып калат да, мен башында ишенген эмесмин балам ушундай болуп кетишине деп. Өзү айтыпчы, ыраазы болуп, мен мындай эле баламды үйдө кечке камап отургандан тажап ушул жака алып келген болчумун башында депчи. Анан ал жака болот, кээ бир ата-энелер баласына ушунчалык жакшы маани берип, кичинесинен карап алып келип, ошол жерден жакшы жыйынтыктарды көргөндө анан ыраазы болуп, ушундай моменттер болгон. Аябай ал бала менен кантип иштеш керек, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен алардын жан дүйнөсүн кантип ачыш керек, аларды жашоого кантип тартыш керек. Кээ бир балдар мүмкүнчүлүгүм чектелди деп өзүнө тартып, башка балдарга кошулбай или болбосо, биздин башка балдар аларды болот эми кичинекей мезгилде Кодулап коет. Ооба, кодулап коет или чектеп коет. Анан алар деген өзүнчө бир бурчукка такалып эле, өзүн башкача сезип эле ошондой болот дейм, чектеп калат. Ошондой мүмкүн ошондой моменттерде ата-энеси жакшы маани берип, түшүнүп, ошону жакшы жагынан карап, балдарга кошконго аракет кылыш керек. Ал балдарды биздин укугубуз жок, ал балдарды четке бөлгөнгө, себеби ал балдар деле бардыгыбыз бирдейбиз, андай түшүнүк болбош керек. Андай түшүнүктү мен ойлоймун, ар бир ата-эне баласыга жакшы түшүндүрүп айтыш керек. Дагы ден соолугу жакшы, көзү азиз эмес, ден соолугу жакшы балдардын деле ата-энелери ошол балдарга ошондой түшүнүктөр берсе, андай жемелөө, түртмө болбойт деп ойлоймун. Кээ бир эми ата-энелер болот, көңүл коштук. Бул эми келип эле көңүл коштукка такалат, көңүл коштук мамиле кылып коюп, ошондой моменттер болуп калат, эми жемелеп коюп. Негизи бирок азыркы учурда башында бир аз түшүнбөстүктөр болуп келген балдарыбыз өзүнү тартып, себеби алар биздин мектепке, биздин чөйрөгө келерден алдын аларды аябай жемелеп, уже бөлүп салганда алар ойлогон, мен башкача адаммын, мага башкача мамиле кылышат деп. Ооба. Анан биздин мектепке келип, биз ар бир бала менен өзүнчө сүйлөшүп, ал бала менен жакшы мамиле кылып, ал баланан сурап, эмнеге кызыгат, кайсыл тармакка кызыгат, ошолор менен мугалимдерибиз прям күнүнө иштешип атып, жакшы жыйынтыкка келдик да. Анан биздин мугалимдер дагы алар менен иштешип чыкканда күлүп айтып коюшат, алар мынтип кубануу менен айтышат да, мен ушул баланы мындайча айтканда жашоого кайтардым деп, аябай кубанып,
уже бала сүйлөп калды, мага ачылып калды, мага өзүнүн оюндагы нерсени айтып калды депчи. Анан бул эмнеге келип такалат? Мугалимдерибиз ошол бала менен, ар бир бала менен өзүнчө сабак өткөрөт. Башындагы кайсыл эле бала келбесе, балдарды биз отдельно жалгыз сабак өткөрөбүз. Ал жакта психолог, логопед, алар отдельно сабак өтүшүп, ал бала менен сүйлөшүп, анан бала ачылып, балдарга кошулуп баштагандан кийин гана группага алып киребиз. Ушул методика менен гана азыр иштеп, жакшы жыйынтыкка келип калдык деп айта алам да. Мындай балдарда демек коомго өз убагында коом аны колдоп, өз ичине кирип, койнуна алып берип, анан ал бала деле кийин коомго өзүнүн пайдасын берет экен демек. Ооба, аябай дагы чоң коомго биздин андай чоң бийик адамдарыбыз бар, биздин азыркы мамлекетке пайдасы тийгизип аткан адамдарыбыз аябай көп. Аларды ата-энеси башында жакшы чөйрөгө алып келди, аларды бөлгөн жок. Ошол ата-энесине рахмат да, ошол баланы түшүнүп туура жагына эметкен үчүн. Кээ бир ата-энелерибиз эми мүмкүнчүлүгү жетпей, анан кээ бир ата-энелер четтеги биздин региондогу адамдар анан алып келе албаган үчүн ошондойлор жакшы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз деп аларды бөлүшөт. Бирок ага жакшы маалымат берсе, конечно, жакшы жыйынтык болот. Мен биздин убактыбыз бир аз бүтүп баратыр да, сөздүн кызыгына кирип кетиптирбиз. Анан мен сизден бир таптакыр башка жагдайын сурайын деп атам. Бул мындай жалпы коомдун ушундай адамдарга же болбосо балдарга болгон мамилеси. Муну бир жагдайын ачайын. Кечегиде мен TikTok'та отурам да. Отуруп анан акмалап отурсам, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп чыгып атат да. TikTok'ка бийлеп атышат, трендтерди кайталап атышат, ырдап атышат, вайн тартып атышат да. Анан бул TikTok биз өспүрүмдөрдүн социалдык тармагы дейбиз да. Бирок дал ушул TikTok'то ошондой адамдар, ошол балдар болуп көрбөгөндөй колдоого ээ болушат. Аябаганда көп лайк топтойт, аябай жакшы жылуу комментарий деле алат. Ошол эле кыймыл аракеттерди биз балким муунга жараша Facebook же балким ким билет, Одноклассник эгер бар болсо дагы же болсо Instagramда кое турган болсок, анчейин болбойт да. Бул демек муун жашарган сайын, улам жаңы муун келген сайын ушул инклюзивдүү муунга, коомго айланып баратабыз дегенди билдиребиз. Сиздин байкооңуз кандай ушул тема боюнча? Аябай туура айттыңыз. Анткени биз кичинекей балдар менен дагы иштейбиз. Частный, жеке менчик ишкана, окуу ишканалар менен дагы иштейбиз. Ал жакка да тренингтерди өткөзөбүз. Ошолор менен кичинекей балдар менен сүйлөшүп калганга, 1-2 класстагы балдар менен сүйлөшүп калганга, алар аябай терең ойлонушат да. Мен ошолорду көрүп, жүрөгүм аябай жылыйт, көңүлүм жылыйт, кубанат аябай. Анткени алар айтат, булар ушундай адамдар, мама, мен айтам, ушундай адамдар. Биз просто буларга жардам берип койсок, биз аларды колубуз менен көрсөтмөсөк, биздин жаныбызда эле окуй берет экен. Аябай таланттуу турбайбы деп ошентип айтышат. Анан TikTok бул аябай жакшы инструмент. Өз убагында бир кино бар болчу, биз тренингтерде көрсөтөбүз, цирк бабочек деп. Көбөлөктөрдүн цирки деп коет. Ошол короткометраждуу кинодон баштайбыз. Ал жерде ошол TikTok сыяктуу ар бир клеткада бир мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Ошол циркке келген адамдар ошол балдарды мындай жаныбар катары көрүп алып, анан таасир алышат да. Анан ошонун негизинде ошол цирктин мүдүрү акча алып байыйт. Бул жерде ошондой эле болуп атат, бирок TikTok'то чын айтканда ошо жылдызбы же карапайым элби, же болбосо айылдагы жаранбы же шаардагы жаранбы, баардыгыбыз бирдей болуп калдык да. TikTok бар болгондуктан. Анткени ал жерде өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, аудитория топтоп, демонстрация кылганга аябай жакшы шанстар болуп атат. Ошол себептен мен ойлоймун, чын эле ошол келе жаткан коомубуз аябай прогрессивдүү болуп атат. Биз эгер ошол балдарыбызды TikTok эле жакшы инструмент, бирок ал жерде дагы жаман көрүнүштөр аябай көп. Ошол себептен биз ошону маалыматты талдообуну үйрөтүшүбүз керек.
критическое мышленияны деп коебуз. Ой жүгүртүүнү жакшыртуу үчүн именно ошо билим берүү системасын жакшыртыш керек. Анткени ак менен караны айырмалагандын жөндөмдүүлүгү бир гана ошо билимдин негизинде болот. Билимдүү адам билет, бул жерде кара, бул жерде ак. Ошо туура билим алса, ошондо ТикТок деле не опасный болот. Наоборот, ошол пайдалуу жагы аябай көп. Кандай сон? Кантсе дагы жакшы жаңылыктарыбыз бар. Бул дал ушул коомдун ой жүгүртүүсүндөгү жана аң сезиминдеги жаңылануу десек болот. Бул эми канчалык деңгээлде биздин пайдабыз тийип атат, мында билбейбиз, бирок бул жалпы аламдашуу процессиндеги болуп жаткан жакшы көрүнүштөр болсо керек. Мен маекти жыйынтыктап сиздердин кылып аткан эмгегиңиздер үчүн чоң рахмат айтайын. Эмгегиңер оңой эмес, бирок кантсе дагы силер сөзсүз түрдө мындай ошол балдардын арткы жолу фидбекти мындай мээрим аркылуу, сүйүү аркылуу гана аласыздар. Бул дагы сиздерге кайсы бир деңгээлде жашоого болгон умтулууну тартуулайт да. Албетте. Рахмат. Сиздерге рахмат. Борбордук Азиядагы Евразия фондунун Кыргызстандагы мүдүрү Анара Надырбекова жана балдарды окутуу боюнча адис эл аралык эксперт Мерим Эрдавлат болду. Биз бүгүн ушул эң сонун айымдар менен балдардын инклюзивдүү билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн ачык талдадык. Мен кыскача резюмелеп кетсем, бул биринчиден ата-энелерге болгон кайрылуу сураныч, балаңыз кайсы жаштан болбосун, алага өзгөчө дыкаттык мамиле кылып жасап, ден соолугуна кам көрүп, жанакы прививка маселеси ал такыр аябай эле чоң маселе болот, бирок канткенде дагы сураныч жаштайынан кичинекейден ден соолугуна, билим берүүсүнө жана эгер мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болгондо дагы алар кадимки эле адамдар, сонун балдар деп аралаштырганда ошондон коом ичинде бири-бирине болгон мээрим, сүйүү, жакшы сезимдер пайда болот. Бул сөзсүз түрдө кийин чоңойгондо биз бүгүн көрүп аткан жана агрессия, бири-бирине кол көтөрүү, зордук, зомбулукка превентивдик алдын алуу иштери болот да. Анда эмесе биз бүгүн дал ушул теманы дагы талдайбыз. Алдыда баскетбол баары үчүн деген долбоор бар. Демек, бул долбоордун бүгүнкү күнү кандай ишке ашып жатат, ошону дагы көрөлү, билели. Азыр сюжет, аталышы инклюзивдүү фестиваль. Көрүп коюңуздар. Кайрадан студияга кайтып келелик. Бүгүн менде эң сонун демилгелердин алып жүрүүчүлөрү, коштоочулары жана биздин коомго ошол жеткиликтүү коом деп атпайбы азыркы сюжетте. Ошондой коомду качан, кандай шарттарда кура алабыз? Бул албетте абдан терең, чындыгында демократиялык баалуулуктарга байланышкан түшүнүк. Бирок анткени менен биз ар дайым эле маселелерди айтып, көйгөйлөрдү козгогондон башка сөзсүз түрдө аларды чечүү дагы маанилүү. Бүгүн Кыргызстандын ар тарабында, ар кайсы тармагында көзгө көрүнбөгөн бирок чоң иштер жасалып жатат. Алардын бири бул баскетбол баары үчүн долбоору жана бул ушул долбоордун ыктыярчылары менин досторум Аманда Кадырбекова жана Бактияр Темирбеков конокто. Мен кош келипсиздер дейин силерге, досторум. Биринчиден кандайсыңар? Саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Мен азыр эле бизде мына Анара Надырбекова көрүштүңүздөр, ошол балдарга инклюзивдүү билим берүү боюнча кенен маек куруп берди. Ал эми силер болсо ошол инклюзивдүү коомдун кайсы бир катмарын колго алып, баскетбол баары үчүн деген долбоорду ишке ашырып жаткан экенсиңер. Буга чейин биз силердин долбооруңарды клубдогу болгон жаңылыктан көргөнбүз, укканбыз. Бүгүн мүмкүндүк болуп силерди чакырып алдык. Андай болсо Бактияр, Аманда, кимиңиздерден ыңгайлуу болот? Долбоор тууралуу кыскача жаралыш тарыхы, кимдер иштеп жатат, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Аманда, келиңиз. Негизи баскетбол баары үчүн деген бул АУЦ тарабынан SIDP деген программасы каржылайт. Ошол тараптан ачылган. SIDP деген бул АУЦнын студенттеринин долбоорлорун колдоо программасы. Ошондон улам биздин негиздөөчүбүз Айдин Турганбеков негиздеген. Азыркы учурда координатору Салия Хорова жетектеп жатат. Негизи эле бул баскетбол баары үчүн деген долбоордун максаты синдром аутизм жана Даун синдрому бар балдарды, аларды социалдаштыруу, башкача айтканда коом менен аралаштырып, коомго аралаштырып, жана ошондой эле биздин тренировкаларда балдар менен, ыктыярчылар менен бири-бири менен баарлашып, ошолордун жашоосун активдүүрөөк кылуу деген максатта ачылган да бул проект. Даун синдрому жана аутизм синдрому бар балдар үчүн. Ал балдар мектеп окуучуларыбы, студенттерби, кандай катмарды камтыйт?
алар балдар кичинекей балдар, 7 жаштан баштап дагы 15 жашка чейин созулат. Окуучу балдар дагы бар. Ай бир жума сайын биз деген Герман Майнер мектебинде, Танкоо мектебинде барыбыз чогулуп, ктрчылар жана 15 даун аутизм балдар менен чогуу ойноп, ошол суббота күнү абдан позитивдүү өткөрөбүз. Барыбыз чогуу ойноп, физзарядка жана баскетбол ойнойбуз. Жана көптөгөн позитивдүү эстеликтерди эстейбиз. Жакшы балдар, менде бир эле суроо, балким аябай примитивный болушу мүмкүн. Силер үчүн эмне үчүн баскетбол? Ушунча көп түр спорттун арасынан баскетбол тандап алдыңыздар. Баскетбол бул деген мындай аутизм балдарга абдан ден соолугуна абдан зыян. Биякта пайдалуу физикалык кыймылдарга абдан да ден соолугуна пайдалуу болуп эсептелинет. Биякта көптөгөн физикалык кыймылдоо жана зарядкалар жасайбыз. Жана баскетбол ойноп аткандагы буларга мындай балдарга активный жизнь абдан жакшы пайдалуу болуп эсептелинет. Ошол себептен баскетболду тандадык. Бул да жана жакшы оюн болуп эсептелинет. Баскетбол бул мындай балдар, мисалы, балким коляскачан балдар болушу мүмкүн, же андай балдар жокпу, кандай мындай. Баскетбол оор, мындай аябай динамичный спорт да. Анан мага элесиме оор келип атат. Кандай бул баскетбол? Ушу боюнча айтып кетсеңер да. Коляскачан балдар жок. Негизи деген баскетбол бул аябай көптөгөн көнүгүүлөрдү камтыган үчүн, айрыкча топ менен ошон үчүн баскетболду тандап алганбыз. Биз деген топ менен байланыштуу ар кандай көнүгүүлөр бар, мисалы, белинен айландырып, колуна кармап же ыргытып, ошол эле кыймылдар алардын кандайдыр бир физикалык активдүү болушуна түрткү берет да. Ошон үчүн баскетболду тандап алганбыз. Кандай сон. Достор, мен азыр силерди башка жагынан да маекти курайлы, себеп дегенде ошо жеткиликтүү коом деген түшүнүктү биз элге жеткирип жатабыз. Силер болсо ошол тармакта чакан болсо дагы долбоор ашырып жатасыңар. Эмне үчүн жеткиликтүү коом курулушу керек? Бул эмне үчүн силерди шыктандырат? Себеп дегенде окуудан баягы ыктыярчылыктан сырткары окууга, үй бүлө, өзүңүздөрдүн жеке турмушуңуздар бар да, бирок аны менен катар ушундай иштерди аткарып келе жатасыздар. Мунун баалуулугу эмнеде жатат силер үчүн? Бул бизге бул мектептен кийин бул чоң опыт болуп эсептелинет. Биздин мындай балдар менен иштешип көптөгөн нерселерди билебиз. Иштешип жатканда мындай балдар менен кандай иштешүү, сени укпай жатса, көңүлү жок болсо оюндарда, мындай оор ситуацияларда эмне кылуу, балдар менен кантип иштешүү, сүйлөшүү, жана мындай опыт аласың, абдан жакшы кылат. Жана бул сага өзүңдүн развитияңа да абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Көптөгөн нерселерди өзүнүн мировоззрениең абдан чоңойот. Жана ошол жерден жаңы достор менен сүйлөшүп, көптөгөн нерселер, темалар, возможностьтар ачылып, өзүңө развитияңа абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Аманда, сиз үчүнчү? Негизи деген ар бир коом эле бириктүү болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан биз деген аларга жардам берип, өзүбүз менен кошо тартып алып кетишибиз керек да. Жана ошондой эле ар бир адам укуктуу болуш керек да. Себеби деген ар кимдин өзүнүн укугу жана өзүнүн правасы бар да. Ошон үчүн аларга да биз кандайдыр бир өзүбүздүн убактыбызды арнап, ошолорго жакшы атмосфера түзүп берип, жана ошолордун жашоосуна да кандайдыр бир жакшы көзөрмөмдөрдү тартуулайлы деген максатта. Ошол максат болгон да бизде. Кандай сон, мен абдан сүйүндүрүп жатат. Мен эсиңерге салып кетсем, баскетбол бар үчүн деген долбоордун ыктычылары Аманда жана Бактияр, мына ушул аутизм жана ДЦП синдром туура айттым, ДЦП синдромдору бар балдар үчүн баскетбол оюндарын жума сайын уюштурууга аракет кылууда. Мен сөз менен эмес, баягы бир аз видео картинка менен да толуктайлы. Клубтогу кесиптештерибизден балдар тууралуу, алардын ишмердүүлүгү тууралуу сюжет азыр сиздердин алдыңыздарда. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Азыр эле сиздер көрө алгандай, Герман Гмайнер мектебинин спорттук аянтчасында ошол даун жана аутизм синдрому бар балдар үчүн 30га жакын ыктыярчылар бүгүн атайын баскетбол оюндарын уюштуруп, баскетбол бар үчүн долбоорун ишке ашырып жатат. Бул долбоордун ыктыярчылары Аманда жана Бактияр досторум менде конокто. Досторум, мен сиздерден бир сурагым келип турат. Эмне үчүн ушул мындай инклюзивдүү коомду курууда жаштардын ролу кандай болушу мүмкүн? Эмне дегенде мен азыр эле сиздерге чейин келген коноктон сурадым эле. Мисалы, биздин муун үчүн, менден улуураак муундар үчүн инклюзивдүү коомду куруу же болбосо ушундай иштерге аралашуу же ыктыярчылык деген түшүнүктөр дээрлик болгон эмес биздин жашоодо, моюнга алыш керек. Ал эми силер болсо мына 16 жашыңарда, абдан жаш куракта, 20 жашыңарда ушунчалык бир мындай берилип
аралашып жатасыздар да. Сіздер өзүңөргө упай топтоп атасыңарбы, мындай балким эртең күнү окуу жайга тапшырыш үчүн менде бул нерсе бар деген үчүн кылып атасыңарбы? Эмне үчүн сиздер үчүн ушул иш аракеттерге катышуу маанилүү болуп атат да? Ошону сурагым келип турат. Аманда келсеңиз. Негиздеген мен жана айтып кеткендей, бул деген ар бир адамдын өзүнүн приоритети болот. Мисалы мен үчүн бул мисалы деген өнүгүш үчүн ар бир адам биз деген коом баарыбыз бирге болушубуз керек да. Ошон үчүн мисалы мен ыктыярчы болсом ким болот? Башкалар деле болсо биз деген көп болушубуз керек да. Күч ар бирибизде күч болуш керек. Жана ошондой эле бул деген мен өзүмдүн калым өз негизи бардык эле жаштарда бүтүп калуу болот, жардам берип, мындай активдүү образ жизни каалайсың да ар бир адамчы. Ошон үчүн го деп ойлойм. Бактияр, сиз жашыңыз 16-да, сиз мектепте окуйсуз, мен окуган мектепте окуган экенсиз, окуп атыпсыз 5-мектепте. Азыр лицейде аталып калды. Сиздин коомуңуз бар да, классташтарыңыз бар, досторуңар бар. Биз бала кезде мектептен кээде сабактан ала качып деле мисалы компьютер клубда компьютер ойногону каалайт элек, тентек кылат элек. Ушундай өткөнбүз да биздин жаштанчы. Анан сиз ошол субат канча жумасына бир жолу болчу болсо жок деген мектепке барганда мен ушундай долбоорго катышып атам, мына иштерди кылып атам дегенде сиздин коомуңузда сизди курчаган балдар, кыздар кандай көз карашта, алардын бирөөсүн өзүңүздүн жаныңызга тартып алуу мүмкүнчүлүк болдубу сизде? Же сизди дагы эле мындай бул эмне деген сөздөр курчап жүрөбү? Айтып берсеңиз. Өзүм бул долбоорго балдарга жардам берүү үчүн жана активный жизньде жашоо үчүн абдан өз калоом менен катышып жаткам. Жана өз балдарын тартканда менин классташтарым абдан кызыгып жаткан, эмне мындай кантип подача барып атасың, волонтерлук эмне, жана өзлөрүнүн классташтарын сурап баштаганда да аларга жакшы түшүндүрүп эмне керек, эмнеге пайдалуу бул сага канчалык жардам берет дегенди түшүндүргөндөн кийин өзүмө тартып кеткем. Анан кийин бир-эки досторум азыр волонтер болуп эсептелинет. Бул проектте да жардам беришет. Бул проектти бул өз калым менен балдарга эң биринчи причина болсо бул балдарга жардам берүү болуп эсептелинген. Азыркы убакытта бул проект абдан жабыт, мурдаңкы жылдан бери иштеп жатам. Жана бул проектте көптөгөн жаш балдар иштеп жатышат. Себеби аларга бул проект абдан жабып атат жана өзүнө менин классташтарым жардам бергиси абдан жакшы көрүшөт. Жана өзүнүн жардамы менен, каалоосу менен бул проектти иштеп жатышат. Эң негизгиси ошол маанилүүсү өзүнүн каалоосу менен да, мындай айдамай жок да. Бизде бала кезде айдачу да. Барып дароо суу каргыла, шыпыргыла деп айдалып барып кайра шелпейип барып шелпейип келчү. Бул нерсе байкап түшүнүп атасыздар да айырмачылыгын, өздүк инициатива, өздүк эмилге бул абдан маанилүү. Аманда ушул балдар менен, ушундай синдром бар балдар менен иштешүү сөзсүз түрдө алардын ата-энеси аркылуу болот. Мына биз сюжетте көргөндөй ата-энелер келип колдоп, коштоп, жок дегенде машина менен алып кетишет да. Анан ошол диалог курууда ата-энелердин кандай өзгөчөлүктөрүн байкап жатасыңар? Ушундай балдардын ата-энеси сиздерге болгон ыраазычылыктан башка да кандай пикир алмашуу деги эле өзүңөргө мына инсандык жекелик багажыңар үчүн кандай ачылыштар болду да? Негизи деген ошол ата-энелери өзү түрткү болду да, ошол балдардын келип кошулуп өзүнүн балдарын социалдаштырганга өздөрү да салым кошту да. Анан биз албетте аябай кубанычтабыз. Жана ошондой эле ата-энелер ар дайым балдарын колдоп турат. Бул аябай кубанычтуу. Жана ошондой эле ата-энелери негизи ата-энелери тренировка учурунда отурганда көбүнчө ошол ата-энесине жакын болгон үчүнбү ошол жака тартылат да. Ошон үчүн биз дагы алар биринчи убакта ошондой болчу. Азыр деген биз дагы экинчи үй бүлөсүндө болуп эле кандай десем бизге да тартылып, бизди баарыбызды мындай жакшы мамиледе кылат да. Негизи деген ата-энелер менен биздин координатор Салих Ороо жана негиздөөчүсү Айдин Турганбеков дайыма байланышта болот. Өзүбүздүн группабыз бар жана алар менен бири-биринен фидбек алып дайыма сүйлөшүп турушат. Бактияр, жеке сиз өзүңүз өспүрүмдөрдүн катарын толуктайсыз, бирок анткени менен ошо балдар менен иштешүү, алар менен ойноп бүткөндөн кийин мындай кандай эмоциялар жашап өтөсүз жана өзүңүз үчүн кандай ошо бир гана балдар силерден пайда албайт да. Силер дагы ошол балдардан өзгөчө бир пайда алат башкана керек да. Бул пайда болсо кандай түрдөгү пайда? Бияктан ар бир тренировка абдан позитивный өтөт.
атмосфера абдан жакшы, баары өздөрү менен достор менен биз да сүйлөшөбүз, баскетбол ойнойбуз, ыктыярчылар менен чогуу сүйлөшүп, абдан ушул күндү абдан сонун өткөрөбүз, 1-2 саатта болсочу. Жана бизге кандай пайда бул деген мен өзүм үчүн даун аутизм синдрому менен балдар менен кантип иштешүү, ойногусу келбесе кандай кадам жасоо, эси желаниясы жок болсо, настроениясы жок болсо же мен укпай жатса, ошол ситуациялардан кандай шагтарды кылуу, эмне туура эмес экен, чоңдогон пайда советтерди алып ошо билип калгам. Азыркы убакта мурдаңкы жылдан бери волонтер болуп жардам жасап жатам. Жана эң баалуу опыт бул деген балдар менен кантип иштешүү, кантип сүйлөшүү, кандай туура мамиледе болуу экен чоң салым кошулган мага өзүм. Ушул кыскача досторум, ушул туура мамиле кылуу деп атпайсызбы? Бул кандай мамиле туура экен да? Ошону айтып берсеңиз. Биякта сен укпай жатса, бияктан басымдуулук менен аларды угуу түшүнүү болуп эсептелинет. Сени дагы жакшы түшүнбөй калса, сен деген акырындык менен жакшылап түшүндүрүшүң керек, бул кандай эмне экенинчи. Жана аларга биринчи сөздөн түшүнбөй калышы мүмкүн. Себеби синдром менен кичине орчулук болуп калат, мындай коомго аралашыш үчүн. Бирок биз үчүн биз акырындык менен түшүндүрүп, азыркы убакта аябай чоң прогресс көрдүк. Мурдаңкы жылы биз менен кичине оор түшүнүп баштап, баскетбол жакшы ойной албай калса, жана упражнениялар жакшы кыла албайса, азыркы убакта прогресс абдан чоң болду. Биз да абдан жакшы түшүнүп, биз абдан жакшы сүйлөшөбүз ыктыярчы жана балдар менен. Бул күндө абдан позитивдүү өткөрөбүз, оюндарды абдан жакшы ойнойбуз. Кольцого баскетбол эме кырытканда 5 жолу кыргытсак, алардын 4-өсү кирет. Ал мурдаңкы жылы болсо, бияктан 5 жолу кыргытса, 2-2 эле кирчи. Ушул прогрессти абдан жакшы көрүп, абдан сүйүнүп жатабыз. Азаматсыңар, Аманда, мен дагы бир жыйынтыктоочу суроолордун бирин берейин. Мына сиздер өлкөбүздүн жаш мууну катары мына ушундай долбоорду ишке ашырып жатасыңар. Кандай ойлойсуз? Биз канткенде жана кандай жолдор менен ушундай жеткиликтүү коом кура алабыз, инклюзивдүү коом кура алабыз? Сиздин ой жүгүртүүлөрүңүз. Негизи деген ар бир адам өзүн гана ойлобосо башкаларды да ойлош керек экен. Мисалы деген мен азыр дагы өзүм русский язык жестов дегенди үйрөнүп жатам. Себеби деген ошол люди с проблемой со слухом, алар деген дагы мындай чет жакта калып калат да. Андан кийин ошолорго да жардам бериш үчүн алар да коомго аралашып, мисалы азыр бизде андай адамдарга мындай активный образ жизни не хватает да. Ошон үчүн биз да аларды өзүбүз менен кошуп алып, жана ошондой эле ар бир адам өзүн канткенде жеткиликтүү коом болот дегенде өзүн гана ойлобостон ошо чогуу кетиш керек деген ойлойм да. Баары чогуу болуш керек, мындай ынтымактуу деген. Бүгүн ал маселе барбы же жокпу деп ойлойсуңар? Бул маселе дегеним мындай жалпы коомчулук, анан өзгөчөлүгү бар балдар, өспүрүмдөр, чоң адамдар дагы бар да. Анан силер ушул коомдо аралашып жүрөсүңөр, мектепке киресиңер, чыгасыңар, көчө басасыңар, үйгө барасыңар, өзүңөр да ойнойсуңар, окуу жайга барасыңар. Ушул өзүңөрдүн турмуштук жолуңарда биздин коом бүгүн инклюзивдүү коомду курууга мындай аракеттер болуп атабы? Кандай ойлойсуңар? Ооба, аракеттер болуп атат. Мисалы, бул эле мисал аракет ошо негизи өзү эле жаш эле Айдин Турганбеков жана ошого окшогон көптөгөн эле жаштар көптөгөн проекттерди, долбоорлорду мындай жасап жатышат. Мисалы деген ошол эле мен өзүмүн жашоомдо болуп жаткан нерселерден да, мисалы Садык Казиев деген агайыбыз, ал ошол русский язык жестов боюнча берет. Ал болсо биз ыктыярчыларды чогултуп, ошол интернетте балдар менен барып, алар менен аралашып, алар менен сүйлөшүп, жана ошондой эле аларга да жардам берип, бул гана эмес, жана көптөгөн мисалы өзүбүз эле көрүп жүрөбүз, ар кандай азыр көбүнчө жаштар ошол аракетти кылып атат да, өздөрүнүн инициативасы менен, өздөрүнүн каалоосу менен. Ошол какой-то прогресс, жылыш бар да, мурдакы жылкыга караганда. Жакшы, бул жылыштар эми көп боло берсин. Мен Бактияр жана Аманда сизден кыскача өзүңүздүн тең курактуу балдарга, кыздарга же биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетүүңүздөрдү суранам. Инклюзивдүү жана жеткиликтүү коом курууга болгон сиздин чакырыгыңыз. Мындай кыскача. Да, биз деген ар бир жардамга ачык.
ачыкпыз жана биз мен де жаш курактарга жаш балдарга айтам, сиз жардам келсеңиз бизге всегда ачыкпыз жана ар бир жардамга сүйүнөбүз жана биз менен чогуу жардам кылып биз менен чогуу жүргүлө жана ушундай проекттерди өнүктүрүп чоң ийгиликтерге жетелик. Кандай сонун? Аманда, сиздин чакырыгыңыз? Менин чакырыгым азыр отурсаңыздар, туруңуздар, кыймыл жасаңыздар. Себеби деген ар бир бул кичинекей болгон кыймылдан көп нерсе жаралат. Ошондуктан карысыбы, жашыбы баары биригип, кандайдыр бир жылыш жасаса, ошондой бир өзүңүз жашы коомдо жашаганыңыз келсе, анда ошого аракет кылышыңыз керек. Кандай сонун? Мага Аманданын сөзү аябай жакты. Азыр мен өзүм ордума туруп жылып кетчү. Чындыгында мени кубандырган жагдай бул ошо Аманда, Бактияр жана алардын достору сыяктуу бүгүн мына 30га жакын сандагы балдар экен. Мен ойлойм, эң негизгиси силер бул долбоор менен турмуштук тажрыйба топтоп, ошо өзгөчө балдар менен иштегенден сырткары дос да таптыңар да. Дос күттүңөр, курбу күттүңөр, өзүнчө чогуласыңар, жана силер кандай пицца жейсиңер, дагы өзүнчө ойнойсуңар. Бул эң маанилүүсү ошол. Себеп дегенде жакшыны жакшы кылат да, ушул жашоонун мыйзамы ушундай окшойт. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, урматтуу жаш менин көрөрмандарын кимде ким көрүп аткан болсо, анда ошол Аманда жана Бактиярдын баскетбол бары үчүн сыяктуу долбоорго катышыңыздар. Даректерин биз деле жолдоп көрсөтүп беребиз. Эгер өзүңөрдүн алкаңарда, өзүңөрдүн чөйрөңөрдө, мектепте, короодо, шаарчаңарда, шаарларда ар кыл ушу жардамга муктаж бир социалдык катмарды көргөн болсоңуздар, анда бул уюшуу оңой эле, бул жактан көп деле акча каражаттын кереги жок. Эң негизгиси ушул аракет жана адамдарга болгон сүйүү. Биз инклюзивдүү коомду куруу бүгүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз экенин дагы бир жолу баса белгилеп, эфирди мындан ары улантабыз. Кийинки сюжет бул Аня аттуу күчтүү бир кыз тууралуу болот. Андан соң биз Элим барсыңбы фондук кайрымдуулук фондунун төрагасы Айдар Кубанычбеков менен көптөн бери көрүшө элек экенбиз. Акыркы жаңылыктарынан сурайлы, акмалайлы, биз менен биргеликте болуңуздар. Кыргызстанда аутизмди биргеликте жеңебиз деген кыймыл бар. Биз бул кыймылдын алып жүрүүчүлөрү, коомдук фонддун жетекчиси, өзгөчө баланын апасы Анара Даниярова жана француз тажрыйбалуу фотограф, фотосүрөтчү, эки немец фото агенттигинин өкүлү Эрик Ваззолер меймандарыбыз менен сүйлөшөбүз. Мындан аркы маекти мен орус тилинде жүргүзүүгө туура келет, себеп дегенде биздин меймандыбыздын ыңгайлуулугу үчүн. Еще раз здравствуйте, добро пожаловать на наш эфир. Мы продолжим наш эфир на русском специально для всех, чтобы было удобно. Да. Вот здесь на страничке Общественный фонд «Аутизм. Победим КейДжи» вы пишете, что за поэтичным выражением «Дети дождя» стоит очень большой каждодневный подвиг людей, столкнувшихся с диагнозом аутизм. И вы также попросили, чтобы я сформулировал данный синдром как ментальная инвалидность. Я бы попросил вас немного детально рассказать, почему это называется ментальной инвалидностью и почему это важно. Важно начинать понимание данного вопроса элементарно с самой формулировки. Если можно, Сель, с вас начнем. Конечно. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать, что ментальная инвалидность у нас уже в Кыргызстане принята как ментальная инвалидность. Здесь была раньше физическая инвалидность, сейчас ментальная инвалидность. Туда ходит очень много диагнозов у всех, кто, неврология у кого, и другие ментальные именно психического характера. Это и аутисты, и ЗРР, ЗПР, все, смотря какая сложность, все они ходят в синдром, в группу ментальной инвалидностью. Из-за этого сейчас чтобы облегчить, мы уже все знаем такое название, как ментальная инвалидность. Потому что я очень часто сталкиваюсь, по работе с разными общественными фондами, с детишками, и очень важна формулировка. Да. Потому что, в какой-то момент мы говорили, что люди с инвалидностью. Нет, мы говорим особенные дети. Особенные дети. Да. Потом об этом говорит, например, конвенция ООН по правам инвалидов. Потом пошло так, что люди с инвалидностью. Потом люди с особенными, с ограниченными возможностями. А сегодня требование прогрессивного общества называть таких людей, как люди с особенными потребностями здоровья. Скажите мне, пожалуйста, вот наш гость из Европы, почему так важно правильно формулировать группу таких людей?
Является ли это неким подспорьем для того, чтобы общество в целом очень правильно и инклюзивно, скажем так, понимало данную проблему и было вхоже в нее? Может, Эрику немножко Если вопрос, если тяжеловато, вопрос мне, да. только я могу только, ну, если Рассказать вопрос вот, мне, да. что Да, да, и у нас в Европе также, я имею в виду, каждый раз есть новый, так, новый лонг называется, что новый язык, что новые слова, и вот. Теперь слов вам. Да. Эрик, почему? Но Эрику немножко тяжеловато говорить на русском языке тоже, но хотя он очень много практикует уже. Это его, получается, сейчас сколько, 25 лет со дня. 100% понимаю, Да, только 100%, это да, зависит, да. если мы говорим только вашей- о фотографии, вашей тогда деятельности. Пожалуйста. Сейчас мы творчество. это- обязательно мы сейчас к этому вернемся. Я хочу вот просто связать отношения. Вот Ага. вообще, почему вот был этот проект, вообще хочу сказать, потом Эрик расскажет, для чего он, как он приехал, а я хотела бы сказать, что мы внедряем нашим деткам инклюзивное образование, вообще инклюзивное общество. И это очень важно, вот то, что даже мы с Эриком делаем, там есть и инклюзия, там есть и родители, то, что участвуют в этой фото, можно сказать, что это как не то, что как правильно связать. Процесс это творчества, процесс, можно сказать, да, можно сказать, процесс творчества именно через объектив фотоаппарата. И вот Эрик нам открыл сейчас, как бы можно сказать, даже новую методику по как вот деткам научить видеть мир по-другому. И мы сейчас в течение 2 недель, уже неделю прошли, детки отобраны на мастер-класс наш, и 2-я неделя стартует. Но там есть и особенные детки, но это в основном детки с аутизмом наши, и есть и обычные детки, их братья, сестры, и мы способ инклюзии вводим сейчас, вот то, что мы делаем с Эриком, это вот прекрасно. Эрик, наверное, расскажет вам, как это зародилась такая идея, как мы к этому пришли, именно нас выбрал. Вы представляете, к нам приехал очень известный широко тоже, Эрик очень скромный, с Франции специально, для того, чтобы проводить мастер-класс с нашими детками. Вот за это, на самом деле, им большое спасибо, посольству Франции, то, что вышли на нас. Они оттуда приехали специально для того, чтобы научить наших деток видеть мир по-другому. Вот Эрик расскажет. Тогда мы обращаемся к Эрику. Эрик, во-первых, спасибо большое от имени наших граждан, от имени родителей, с особенно детками, что вы с нами. Дело в том, что вот просто человек, он живет своей жизнью. Он делает свою работу, он ходит по утрам на работу, возвращается с нее, идет к своей семье, смотрит по вечерам фильмы. Но вот есть люди, которые посвящают свою жизнь также и совершенно особой деятельностью. Что привело вас с далекой Франции, с сердца Европы к нам в Кыргызстан, и почему вам важна тема инклюзии, почему вам интересна тема детей с данным диагнозом? Ну, это, в принципе, можно объяснить это очень просто. Моя мама была директором одного института для детей с ДЦП. Кстати, вокруг меня, когда во время детства, все мои друзья были инвалиды. Это уже одна вещь. А потом отец тоже был инвалидом. Он умер, мне было 13 лет. Как раз сразу после его смерти я решил стать фотографом, но я позанимался фотографией очень серьезно, хотя молодой. И сразу, когда стал фотографом, именно сфотографировал молодежь. Вот. А через несколько лет уже потихоньку начал проводить воркшоп, мастер-классы для детей. Сначала это было в пригороде наших больших городах, где есть слишком много. Знаете, что у нас во Франции, в Германии есть социальный разрыв такой. Да, вот такие. И в тюрьмах тоже поснимал, проводил воркшоп. Поснимал тоже, но и проводил воркшоп. И потихоньку организовал, проводил мастер-класс для детей, у которых были слабые видящие, и слепые, или даун, или такие. И поскольку каждый год я гость фонда Назарбаева в Казахстане, тоже я нахожусь недалеко. И я попал в Бишкек, потому что есть была возможность через нашего посольства, и мне очень приятно, потому что я в Бишкеке был в первый раз 25 лет назад, и мне очень приятно опять к вам. Я чаще был, но это давно, чаще был.
Это очень давно. Вот такие дела. Если бы, конечно, да, если у меня была другая семья, где другие родители, конечно, наверняка занимались фотографией. Если занимался фотографией, тогда наверняка по-другому. Жил бы тогда еще в Париже, заниматься рекламой, такие вещи. Эрик, получается, сейчас мы еще раз с вами поговорим, у нас здесь реклама, мы коммерческий канал, и мы иногда прерываемся для того, чтобы сказать, что сейчас реклама, а потом мы возвращаемся в студию. У нас в гостях известный французский фотограф, который посвящает свою профессиональную деятельность не только своей основной деятельности, но и помогает детям с особенными потребностями здоровья, с ментальной инвалидностью смотреть на мир несколько иначе, через призму мира фотографии. Очень интересная тема. Будьте с нами. Без меня birlikte olыңыздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Азыр эле сиздердин көз алдыңыздарда ушул аутизмди биргеликте жеңебиз KG коомдук фондунун ишмердүүлүгү көрсөтүлдү. Бул күндөрү франциялык фотосүрөтчү Эрик Вазолер өзүнүн воркшоптору, башкача мастер-класстарды биргеликте ушул өзгөчө балдар менен өткөрүүдө. Мен маекти улантайын, мына сөзкөндө орус тилинде улантабыз. Эрик, вот мы закончили разговор на том, что ваша профессиональная история, ваш путь был напрямую связан с вашим детством, где вы вашими друзьями были люди с особенными потребностями здоровья. Прошло очень много лет, вы уже состоявшийся профессионал. И как фотограф, что вы можете сказать о том, что вот эти дети, они особенные же, и мы же понимаем и принимаем их особенность, но насколько они физически и ментально могут сделать этот процесс фотографирования, и что включает в себя ваш воркшоп, и какова конечная цель, и как вы, состоявшийся фотограф, профессионал, оцениваете работы этих детей? О, тяжелый вопрос. Может быть, вопрос вам, как ваши дети, как мамы реагировали на того, как мы занимались? Как, реакция была прекрасная. Да? Вначале, конечно, было тяжело. Почему? Потому что многие дети, и то это были отобранные, у нас в фонде более 150 детей ходят. Из них разного характера. Мы специально отбирали деток больше 6 лет, чтобы они какое-то сознание было, и более функциональных детей, у которыми есть уже контакт, социальный контакт какой-то. И вот из этих детей, конечно, кто-то вообще фотоаппарат в жизни в руках не держал. Первый день, конечно, немножко было тяжелее, потому что они не понимали, как фотографировать. И вообще, даже когда вот дали одному мальчику фотографировать маму, он ее поделил на части. Почему? Потому что он не понимал, что можно будет развернуть и сфотографировать. Понимаете, он части сфотографировал. Потом они начали понимать, потому что наш мастер-класс это не просто вот первый день это в фонде. Нет, мы фотографировали, потом эти фотографии мы распечатали с Эриком, потом мы вывесили эти фотографии. Каждый ребенок с мамой, в основном они фотографировали мам своих. Мам, помещение, то, что они любят, вот то, что они хотят. Потом они подходили, и мы смотрели на их реакцию. Кто-то, вот одна девочка у нас есть, она подошла и поцеловала вот эту фотографию, потому что там была мама. Кто-то смотрел до конца не понимая. Это был первый день. Второй день опять-таки фотографировали, опять выкладывали, смотрели. Третий день мы выезжали вообще к Каргачеву рощу. Вот, и там, да, и там они, вот там видно было на третий день, что они уже были настолько вовлечены в этот процесс. Вы представляете, если ребенку вообще аутист, ему тяжело контактировать даже вот так, смотреть даже в глаза. А вы представляете, через фотоаппарат. Это же тоже какие-то у них были какие-то иные чувства, я представляю. Даже если кто-то сильную реакцию не дал сейчас, но мы в сознание этих детей что-то вложили, что-то новое, то, что они никогда не делали. Я думаю, что это потрясающе, как они ходили там, листья фотографировали. Фотографии же, это вообще фотоаппараты Эрик привез нам прекрасные, антиударные, качественные, красивые фотоаппараты хорошие, которые вот, если даже ребенок вдруг уронит, это было предусмотрено, да, Эриком, что ничего с этим фотоаппаратом не будет. Они, кажется, и это, в воде даже ничего не будет с ними, да? И вот очень аккуратно. Ну, детки были очень действительно аккуратны. Потом там вообще ослы были, да? Процесс даже в этом, да, вроде бы в городе живем, но никогда не были там. Это тоже такое место, где специально вот благодаря, там, кажется, и
с Франции кто-то, Эрика что-то так, ну, как бы процесс не поняла, но они, представляете, смотрят за этим местом, чтобы ничего туда не строили, чистят это место. Там прекрасный воздух, водят каких-то птичек, привозят, деревья сажают. Более 40 деревьев там они посадили, которые раньше там росли у нас, да, в Бишкеке, а потом их вырубили. 60% вообще, говорят, там вокруг уже все... Понимаете, да, защищает нашу природу, защищает, приезжает, они защищают. Нам было очень приятно, а как приятно деткам оказаться в таком месте. Вроде бы они были в центре, тут раз, там птички поют, там такой запах травы. И вот это вот через призму фотоаппарата, это было просто вот круто. А третий день мы мастер-класс вообще сделали в кафе, французском кафе, где они приготовили печенюшки сами. А кто имеет особенного ребенка, он понимает, что если для обычного ребенка это как, ну, развлекалово, все, для особенного, да, а для особенного ребенка даже поезд в общественном транспорте, мы на бусе поехали, сам процесс даже, это вот для кого-то это очень стрессово, для кого-то кто-то по-разному как бы к этому относится. В этом плане вот мы сделали такой мастер-класс, вот в субботу все эти фотографии мы навешали обратно, смотрели, и уже дети реакцию давали другую, нежели первый день. Да, об этом я и хотел спросить, да, понимаете? Какой процесс был. Да. То есть сначала фотография ложится на цифровую пленку, вопрос, распечатали ли вы ее, и вы как фотограф, ну, вы же все-таки мыслитель, вы же наблюдатель, вы же смотрите за тем, как не столько со самим процессом, а возможно вам было интересно посмотреть глазами вот со стороны, когда уже все было распечатано, и эмоции этих детей. Узнали ли они свои фотографии, и как они вообще, вот, каков был процесс, когда все распечаталось, и они оказались в окружении своего творчества? Эрик, вот как... Вы же ответили на вопрос, мне кажется, как они реагировали, как это... Знаете, у меня до моего приезда к вам нет опыта с такими детьми, которые с аутизмом. Конечно, тяжело общаться с этими детьми, понять, какое у них впечатление, как они занимаются, какой фидбэк, смотрят их работы, а потом все через родителей, через мамы, которые на месте помогают сильно. Это вообще шикарно, как мамы занимаются с нами, то, ну, короче, я учусь у них. Это не они, это я учусь, большинство учусь у них. Это вообще для меня, это я шире мир вижу. Да, каждый раз они меня увеличат. Свой мир. Без них постоянно посмотрю по формату, как мы работаем. Вы работаете, я тоже член. Вот, фотокорреспондент работаю, и рекламу фотографирую, и так далее, и так далее. Мы постоянно работаем, у нас постоянно такие коды, форматы, коды. А они мне помогают смотреть вот шире. Вот. И я надеюсь, что я тоже ими помогаю обратить внимание. Для них это важно, потому что слишком близко смотрят, низко смотрят. Надо уже поднимать взгляд вверх и смотреть далеко. А если через дисплей экрана, это уже, и когда есть фидбэк, вот на следующий день уже висят фотографии. О, это мама, кто снимал маму? По-моему, он или она знает, кто снимал маму. Вот, это вот этот процесс, это вообще удивительный. Но это стоит. По-моему, стоит это сделать. Эрик, скажите, пожалуйста, вот еще помимо того, что вы проводили мастер-классы, наверняка вы как исследователь, потому что фотограф тоже исследует мир, он его ловит время и пространство. Делали ли вы какую-то документальную работу, возможно? Может быть, вы фотографируете этот процесс для себя? Проводится ли такая работа? Да, и одновременно, да, я снимаю немножко на видео и фотографирую. Это у меня есть свой сайт именно для таких проектов, где все показываю. Но это, я считаю, это не творческий процесс, это не искусство, просто нужно это сделать, потому что это вообще шикарно. Каждый проект
люди, с которыми встречаюсь и занимаюсь, это вообще надо обязательно навсегда снимать на видео. Звук нужен, я фотограф, но звук нужен. Поэтому снимаю на видео и небольшой ролик буду монтировать после конца проекта. Но это не хватает, надо пофотографировать, но я никогда не успею. Во время мастер-классов я занимаюсь мастер-классом 100%, с утра до вечера, ночью даже, если надо. Анара, по поводу мастер-класса, вот какого будет конечный результат и стоит ли задача пропустить, ну, скажем, через этот проект максимальное количество детей? Сколько на сегодня прошли детей через этот проект и когда он, то есть что будет логическим завершением данного проекта? С Эриком. Получается, конец у нас всего лишь по мастер-классу всего лишь 16 детей. Почему? Потому что у нас 8 фотоаппаратов. И вообще, я столкнулась с такой проблемой, когда я начала приглашать даже на мастер-класс наших деток, да, я поняла одно, что многие не готовы. Даже мне тяжело, даже имея столько детей у нас в фонде, мне даже было тяжело отобрать именно тех детей, которым это было бы полезно. Но мы отобрали, сейчас будет 16 детей, закончат. Для меня, я вообще везде, я люблю учиться. Вот здесь тоже я научилась. Для меня это еще какая-то новая методика. Эрик мне открыл новую методику для работы с детками, с аутистами. Понимаете? Я теперь поняла, значит, сознательным деткам я могу такие мастер-классы, в принципе, проводить вот после Эрика уже. Почему? Потому что они все равно видят мир другими глазами, они увидели. Конечно. И у них осталось что-то. Вот. Я однозначно уверена, что, дай бог нам, если Эрик еще приедет, что они потом расскажут, что вот тогда мы ездили, так было. А так в пятницу мы будем завершать наш мастер-класс полностью. Детки встретятся все вместе. Еще раз, наверное, посмотрим на наши работы, которые мы проделали. Родители постараются помочь, чтобы озвучить те моменты, как они проходили в это время, что они делали, откуда эта фотография, как она, вот, все будет как объяснять. Случилось, да? И потом мы будем с Эриком прощаться. Ну, не прощаться, говорит, до свидания. До свидания. Да, Эрик, скажите, пожалуйста, сегодня новый мир, мы живем в новом мире, где фотоаппарат находится в руках профессионала, и он видит совершенно иной мир, другой ракурс. Но сегодня же ведь есть и мобильная фотография, как оно и называется, мобильная. То есть в любой момент, когда тебе удобно, ты можешь запечатлеть. Насколько важно было обучить детей пользоваться именно самим фотоаппаратом, как техникой, через объектив, зум, трансфокатор, или же помочь им дать вот это понимание, что можно делать фотографии, и вот оно вот сегодня возможно. Я к тому, что если вы уедете, а у детей останутся родители рядом, и останутся, возможно, телефоны, даже фотоаппараты, и они наверняка захотят продолжить. Вы правы, этот процесс очень важный процесс. Только с этими детьми, мне кажется, даже они не все постоянно с телефоном. Для некоторых уже телефон вообще этот объект не обычный объект, не нужный объект. А у большинства людей, у большинства детей, понятно, даже у слепых, селфи сделать не только с телефоном, не только звонят, но селфи сделают слепые, представляете? Вот ваши дети, они другие. И у некоторых вообще, значит, этот процесс между нами в этот раз не очень важный. Но обычно, да, конечно, что-то надо оставить, себя сфотографировать, потому что еще раз, если молодежи, у каждого ребенка есть, или у каждых тинейджеров есть, у всех есть телефон, они знают, как фотографировать, но большинство они себя сфотографируют. Себя, вот так. Я считаю, что, конечно, это большая ерунда, потому что надо обратить внимание на мир вокруг себя. Вот это для меня, это первый шаг в рамке моих мастер-классов, что они понимают, что надо все, давайте селфи в рамке этого воркшопа не сделаем. С вашими детьми это у нас другие дела пока. И это большой плюс
это присутствие Родителей. мамы, которые постоянно вот на месте, и вот их отношения, наши отношения с этими родителями на месте, где мы занимаемся, это вообще плюс. И я об этом много учусь. Анара, я вот воспользуюсь возможностью и немного отойдем от наших деток особенных. И раз Эрик у нас в гостях, у нас в студии, в Кыргызстане, вы сказали очень важный момент, что вы были последний раз 25 лет назад в Кыргызстане. Первый раз. Первый раз. Последний раз в 2002, ну, почти 20 лет. Почти, да. Назад, это достаточно большой период. Да. Буквально вчера я лежал и вновь перечитывал историю французской революции. Вчера. И это же был очень длительный процесс. Он длился сначала 10 лет, до 99 года, потом Наполеон и так далее, Франция, история, культура, философия. Вашими глазами. 30 лет нашей независимости, наша страна, наше государство и, главное, народ. Что из этого поменялось больше? Где вы видите, что есть развитие, где вы видите, что есть стагнация? Вашими глазами. Потому что вы же еще... Прошло 20 лет, но еще раз я много ездил. Поэтому извините, конечно, если другой народ недалеко отсюда, я изменился жизнь более-менее и в Украине, и в Узбекистане, и здесь почти, понимаете, если бы меня вообще не было в бывших республиках СССР 20 лет, когда шок вообще. Излом системы. Но еще раз, я постоянно, каждый год ездил, не знаю, сколько недель, сколько месяцев в Литве, в Россию, в Казахстане. Поэтому я вспоминаю точно, когда первый раз был, в 1996 году, было впечатление, что был такой зеленый город Бишкек. А уже через, не помню, в следующий раз, может быть, в 1999 году. Вот уже побольше машин, у вас улицы не как в Москве или в Киеве, узкие улицы, правда же? Да. Вот, я чувствовал, что вот шум есть, воздух уже не так. Изменился вот так, может быть, потому что я люблю деревню, я люблю, как хорошо дышат, хорошо. А потом люди, как всегда, как раньше, мне кажется, люди добрые, мы общаются нормально. Я удивился немножко, что даже ваши дети на русском не общаются, но мамы с этими детьми общаются на русском. Я считаю, что, в принципе, для меня это очень приятно, очень удобно. Если бы был должен переводчик, нет, это было бы тяжелее. Да, намного тяжелее. Вот. Классно. Спасибо большое. Спасибо. Это вот некая ретроспектива, потому что нам же тоже интересно. Да, я об этом узнала, немножко расстроилась. Мы все время своей кашей варимся. А тут человек вот так приезжает, тем более фотографы, они же все смотрят через объектив, у них совершенно иной взгляд. И в этом плане, Анара, я хочу теперь и вам задать такой вопрос. Вот вы пришли в этот мир особенных деток, потому что так уж получилось, что Всевышний подарил вам, я говорю, что чаще это благо. Благо? Да, подарил родителям благо иметь таких особенных деток. И, во-первых, сколько лет уже функционирует ваш центр, и какую жизнь, да, какую динамику вы прожили, и что вы сейчас можете сказать о таких детях, о родителях и вообще о нашем обществе, насколько оно готово вместить в себя, как будто бы в свое сердце, вот таких особенных деток. Насколько мы сегодня инклюзивны, Анара, ваш взгляд? Я думаю, что нежели вот вообще меня в этот мир, особенный мир, привел мой ребенок. Мой долгожданный ребенок, мой сыночек, ему сейчас 11 лет, его зовут Аслан, его многие знают, потому что он очень позитивный, хороший мальчик, который ведет, он знаете, как будто флаг несет вот такой впереди, и назад пути нету. Почему? Потому что за ним смотрит очень много деток, которые хотят тоже
многие, как родители говорят, стать как аслан, делать как аслан, быть как аслан. Это все возможно. На сегодняшний день у меня ребенок говорящий, социальный, полностью социальный. Он, кстати, ТикТоки еще 2-3 года назад он еще скачал и снимал, когда еще я об этом даже не знала. В чем-то развит, в чем-то мы отстаем, но одним словом мы живем хорошей, полноценной социальной жизнью. И на самом деле это большое благо. Это ребенок меня изменил из юриста, из такого человека на 180 градусов, изменил и меня сделал на сегодняшний день таким. Спасибо ему, спасибо Всевышнему за этого ребенка. Этот ребенок меня научил жить по-другому. Он учит, как Эрик говорит, каждый день проживать день, быть счастливой и радоваться каждым мелочам. 4 года уже нашему центру, на сегодняшний день у нас центр, скажем, довольно-таки большой, всех приглашаю в гости. К нам приехал гость с Франции, я говорю, а наши еще не были, многие. Почему? Потому что вы должны посмотреть на этих деток и тоже сделать свои выводы. Вы должны посмотреть на этих деток, изменить свое мнение, помочь нам изменить общество, которое не всегда бывает добрым. Я общество вообще ни в чем никогда как бы не говорю, что вот вы там говорите, что-то делаете. Нет, возможно, мало очень информации, которую мы должны с вами донести. Моя задача на сегодняшний день и задача моего сыночка — это донести до общества, что детки, особенно они обычные детки, просто они в своем мире, и нам нужно помочь, нам нужно понять, нам нужно быть рядом, общество должно поддерживать этих детей, особенно поддерживать мам, потому что от мамы зависит очень многое. Если мама будет поддерживать общество, мама возьмет за руку ребенка и выйдет в это общество. А если не будет поддерживать общество, то она как сидела дома, так и будет сидеть, пока не настанет 10-12 лет ребенку, пока не будет полное умственное отставание, когда мама уже ничего не может делать с этим ребенком, она не придет, вот сделайте, помогите. Она придет тогда, когда он будет маленький, и мы вместе этого ребенка изменим, потому что этих деток изменить можно. Я в это верю и всегда говорю, когда приходит даже вот нам сказали, что ничего нельзя, я говорю, кто они такие? Кто что вам сказал, кто он такой? Он Бог, он знает, что получится? Нет, знает только Бог. Идем дальше, верим и меняем не только этих деток, но и наше общество. Я думаю, после сегодняшней передачи тоже многие обратят внимание, знают, что эти дети, это детки, это вот другие детки. Я настолько счастлива, что у меня такой есть ребенок. На самом деле, этот ребенок меня учит жить вообще по-другому, замечать многие вещи интересные, знакомиться с такими людьми, которые, вот я же говорю, настолько приятно, что Эрик приехал. Представляете, он приехал оттуда для того, чтобы просто научить наших деток фотографировать, увидеть мир через фотоаппарат. И благодаря всему этому, благодаря там вашей передаче, может, увидят мамы, которые возьмут своих деток и выйдут в общество, придут и будут работать с ними, не будут их прятать и сидеть дома. Вот. А я, в свою очередь, я всегда готова помочь родителям, потому что то, что я на сегодняшний день делаю, это делаю вот именно для этих деток и для их родителей. Я буду помогать, сколько силы есть, бесплатно абсолютно, как я могу. Я дам совет, я дам точку опоры, с чего начинать, как делать это, как правильно сделать. Я всему поделюсь. Мы своим сыночком встретим в своем центре, научим, обучим и расскажем. Прекрасно. Анар, я хочу перенаправить этот вопрос об инклюзивном обществе нашему гостю из Европы. Мы хотим мы этого или не хотим, мы все время смотрим и озираемся на некоторые цивилизационные достижения Европы, в частности, в построении нормального, демократического общества, в котором обязательное место занимает инклюзивность. Какова на сегодняшний день ситуация в вашем городе, где вы живете, или, возможно, в той среде, где вы работаете, обитаете, в вопросах инклюзивного общества? Получилось ли там это? Или это все-таки вопрос такой, больше глобальный? Отношение общества к инвалидам. Потому что у меня есть вокруг меня такие люди, как ваши дети, люди, для которых жизнь намного тяжелее, чем у других. Для них недостаточно. Это понятно, что можно делать очень побольше. Наверняка Франция — это не самая последняя страна,
среди стран, которые попробуют улучшить жизнь для этих людей. Но это не хватает, конечно. Тем особенно место на работе. Это очень сложно. Вот это тоже инклюзия, что люди, у которых есть все равно есть возможность позаниматься с другими, надо дать им шанс позаниматься, поработать, и зарабатывать, не только получать помощь из государства, но и работать тоже. Да. Но поскольку я в Страсбурге, у них город Страсбург как город, да? Бывшая немецкий город, там еще лучше, чем в Марселе или даже в Лионе или в Лиле. Это Страсбург делает побольше для таких людей, чем других городов по стране Франции. Да. Можно сказать, что не хватает, конечно, недостаточно. Спасибо, Эрик. Анара, вам тоже спасибо большое. На самом деле мы Аслана, я его знаю, наше общество его знает. Мы можем пожелать вашему мальчику и всем нашим деткам развития, успехов, удачи. Они действительно особенные, потому что то, что дано этим деткам, оно не может никак поместиться в наших головах. Называя себя нормальными, мы должны задаться вопросом, насколько мы нормальны. Поэтому удачи вам, сил, терпения. Я хочу, чтобы в вашем центре было больше родителей, которые открылись бы этому миру, которые приняли бы этих деток не как Божию кара, а как мы говорим, Божьим благом. Спасибо большое, Эрик, вам хороших путешествий, хорошего завершения мастер-класса. Я уверен, что вы действительно много почерпните для себя из взгляда этих детей. Мы будем рады видеть вас снова. Завершаем наш эфир. И в завершение я хочу сказать, что Эрик говорит, что где бы ни было, Европа, Америка, Кыргызстан, Австралия, везде есть люди с особенностями. И главная наша задача как общество — это понять и принять их, и вовлекать их. А то, что должно делать для этого государство, это уже совсем другая история. Сегодня мы завершим на такой доброй, абсолютно человеческой ноте. Любить — вот все, что нам нужно. Вчера, сегодня и завтра. Иш күнүн кечи ушул менен өз кезегин жыйынтыктайт. Кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Бүгүн биз инклюзивдүү коом тууралуу сүйлөштүк. Эртең күнү биз бири-бирибизге мындай жылуу, мээримдүүлүк коомун курганда колубуздан келет деп эсептейм. Кийинки эфирде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Бай-бай.